Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу таңыңыздар менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге ошо баардык денени курук болуп айлантып, денени жумшартып, денени сонун кылып жибитип бере турган көмүк жасайбыз. Даяр болсоңуздар, баштайбыз. Бурунгудай эле бут ийим менен барар ачылат, тизе бүгүлөт, жамбаш ичкери тартылат, ич ичкери тартылат, көкүрөк кирип, колтук ачылат, алакандар жабылат. Тиш бирине тип туруп үстүңкү бүйрөгү жумшак тип турат, көздү акырын жумуп, денени бир сыйра бошотуп чыгабыз. Төбөздөн баштап буттун учуна чейин бошотуп чыгабыз. Кандай болгон чейинде дагы ошо дене толук бошогондон кийин анан тайзини көнүгүүлөр башталат. Ушул жерден чоң шарды сылап чыгып келип, жердин бети менен барабар чоң шардын үстүнө коебуз. Кол киндиктин түшүндө турат. Ошону курук кылып айландырабыз. Кичинекей куруктан баштайбыз. Ошо шардын үстүнөн колдорду айлантыш керек. Курук бара-бара чоңоет. Астыга кеткенде дем чыгарып, аркага кеткенде дем тартабыз. Астыга кеткенде тизе бир аз ийилет, аркага кеткенде тизе бир аз түзөлүп чалкалайбыз. Тулкуу иштейт мында. Эгер ушунчалык жумшап жасаган болсоңуздар, денени ушунчалык сонун жибитип берет. Тизе өзүнчө курук жасайт кичинерээк. Жамбаш андан чоңураак курук жасайт. Абөдө жак андан чоңураак курук жасайт. А баш өзүнчө курук жасайт. Дене ушунчалык бош сымаптай болуп балкып термелеп аткандай эстебиз. Экинчи жакка дагы ошол бир тарапка канча жол жасаган болсок, экинчи тарапка дагы ошончо жасайбыз. Эми курукту кичиниртебиз. Башында кандай башталган болсо, ошондой кылып бүтүрүп коебуз. Кол токтогондон кийин дагы денеде спираль түрүндө айлануу кыйлага чейин сакталып турат. Шарсылап колдорду түшүрөбүз. Шогун жасайбыз. Шогун 3 жолу дем чыгарып жердин энергиясын алдык. Дем тартып асмандын энергиясын алдык. Дем чыгарып төбөдөн киргизебиз. Дем тартып дененин ортосунан нук менен келип, эң түпкү дамтаңга толтурабыз. Бул жактан энергияны чогултуп келип, киндиктин алдына киргизебиз. Ошол энергияны бүйрөккө жиберип, бүйрөк кубат алат, жанданат. Колдорду түшүрүп, термелип коебуз. Денени бошотот. Акырын дем чыгарып жатып, көздөрдү ачабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күнүбүз дагы аягына чыгып калды. Кийинки берүүлөрүбүзгө чейин саламатта калыңыздар.